Canım, Жарқылдағым, Жамалым. Эки түйіне саға басамдан құт қара көр. Қадыр, сен қырғыз батыр. Бұл саға. Өмір саға емес. Іштің көзін тауып алдың ұқшетсе? Қыздарым мен іштеген кім келе жақпасын. Сақтан, қайда? Чай ішпейсің бе? Ертеменен дайым чай ішпей кетесің. Ертеменен қырысқыны таштабаш керек. Чай ішсің бе? Ертемен аппетит жоқ болады, тапам. Ертеменен дайым чайыңды ішіп, тамағыңды жеп келсең. Күнің жақсы өтеді, манайың көтеріңкі, ішің жүреді. Кел қой. Чоң апам бізде кішінекей кесті алдап тамақ жедіріп қойшылы. Шындай болатасы қой. Жарай. Негізі рысқын таштағаш керек. Кел қой. Бақачан манты жазап бересіз? Мантыңыз сағынды мен. Садовой ойын алтыным десе. Жасап берем. Келін алсаң, қамырды жоғы жайып. Шул қамыр жайғаннан лерініп, манты жасабай қауым кейді. Ақыланда мен келін алып келейін. Сілер мантының қамырын жайдырып анан өзіңірді бір текшеріп көресіңірді. Чынеле бе? Тамаша. Сен тамаша. Деге сен ойыңда бар үйлену. Қачан үйленесің? Оға бар, бұйырса үйленем да. Атаң кетеді. Таң атпай жұмышқа. Сен кетесің. Шаша-бұша. Мен отырам ма? 4 стенаны қарап. Сілерді керелден кешке күтіп отырам. Идиштер, подружкалар. Ой. Үйленсең бала, әртерек. Бұйырса да өйдім бап. Андан көрі, сіз де бір жұмышқа кері олбайсыз ба? Өмне жұмыш екен? Мысалы, шойын цехке, алақсы. Тамашаларың бұл. Мен шықтым апа, ә? Ішпедің ғой? Жоқ, іштім апа. Рас, ұмыт електі. Жамал ежен қомызға заказ берген екен. Біреуге белек қылатты ұқшайды. Түсінген дәлі жоқмын. Негізі көріп алып беріп қойшы, сұраған дәлі. Қақты екен о? Анан адресін сұрап, жазып жөнетіп қоям. Мақұл әйін. Мақұл балам, ешің игілікті өтсін. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жарқын окуялар. Балким смартфонду жаңыртууга кез келдиби? Же чоң гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна же Infinix смартфону сатып аласың, 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде да 1000 сом кэшбэкке ээ бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Кәсікке суретке шығып қойыз бі? Не екен? Қырғыздар мен түрк туғандар біргелешіп кино тартошыптыр. Тарихи кино екен. Түрк атам балдар деген. Қошала. Жоқ, мен қанша кәсіпке түштім. Бұлар қызман тетесі тоқпен алдап қойшады. Келіңіз байкем, түшіп қойбайсыз бі? Келіңіз, кеспешіңізбен тартып қойын. Егерде өте тұрғын болсам, болмасы мен уақытым жоқ. Нешін қылайын? Байкем, бұл бақтыңыздан да. Бұйырса бұл киноға Қырғызстаннан толы трактерлер тартылады. Қадай тұрам? Сіз қарайсыз? Так.
Restoran geldi. Aa, erteң mele gel. Hayatım daha geciktim be. Aa, erteң mele gel. Тиги жактагысыздар бар, номерди калтырып койсоңуз болот. Daha takatla gel oldu. Ой. Алдач, еш. Талант, ертең больницага барабыз, эсиңдеби? Талант, мен сага сүйлөп атам. Оу. Менин ай чырайлуу күкүшүм. Болбойт го мынтип таң эрте кабак бүркүшүң. Турат го жаныңда сенин бүркүтүң. Барабыз, күкүш барабыз. Талант, серьезныраак карап койчу кичине. Качан өзүбүздү алдап жашайбыз. Билем, ырга жакынсың. Бирок биздин жашообуз ырдагыдай болбой атпайбы? Өткөндөгү анализдерди көрдүң го. Экөөбүз тең дарыланбасак, балалуу боло албайбыз. Гүлә. Эми ыйлабачы эми. Бар жакшы болот. Эмне мага оңой болуп атат дейсиңби? Мен деле көрүп түшүнүп атам. Түшүнүп атсаң анда башка жумуш карачы. Макул. Сен ыйлабачы. Алдаган өз жаныңды кыйнабачы. Талан! Эми өз уйкасы чыгып кетип атса эмне кылайын эми? Барабыз. Акчаны табабыз. Кыйраттың. Аны эмнеси бар экен эми? Кыйратам. Улатпайбы эми акырындан. Жүрөгүм күлбөйт сенсиз, көздөрүм көрбөйт сенсиз, я хабиби, я Мухаммад. Кайра башынан ырдасаң. Жүрөгүм күлбөйт сенсиз, көздөрүм көрбөйт сенсиз, я хабиби, я Мухаммад. Сайкал ырдаганың жакшы. Бирок бир аз характер жетишпей атат. Жан дүйнөң менен ырдашың керек да. Макул. Чай içeli. Sen негизи пайгамбарыбыз ким болгонун билесиң да. Мындай оккам, бирок жакшы билбейм. Кел мындай кылалы анда. Таанышканыбыз үчүн деп бул китепти сага белек кылайын. Бул флешкада болсо пайгамбарыбыздын киносу бар. Колуң бош болгондо бул китепти окуп, алда кинону көрсөң көп пайдалуу маалымат аласың. Анан ырдаганыңа да жеңил болот. Рахмат. Сонун белек болду. Канча болду китеп белек ала элегине? Негизи биздин канча убактыбыз бар ырдып бүтүргөнгө? Канчалык эрте болсо ошончо жакшы болмок. Негизи сага кандай жанрдагы ырларды ырдаган жагат? Эми конкреттүү түрдө деле бир жанрга байланбайм.
эгерде ыр жакса ырдай берем. Жигитиңе повезло. Неге? Эми сүйүү ырларыңды ырдап берейин. Мен жигитим жок. Сен өзүң ырдайсыңбы? Эми сенчелик ырдай албасам дагы кичине кыңылдаап обон чыгарып калам. Бир ыр чыгаргам. Угуп көрсөң. Анарчика. Сау. Мен бара берейин анда. Макул сайкал. Бирөө үйдөн жакшылап даярданып калсынбы? Ооба. Жакшы. Жакшыбыз. Салам алейкум, бро. Кеме бул? Не, уялып атасыңбы? Уялбай, түшүнөңбү? Бул не, сахар жок ичеби? Алыштык эмес. Жаңы эле келат, ушу маршруткадан. Бир кызды көрүп калып, ыр жазып албадымбы? Анара, темасы Анара. Анарочка, она лапочка, горит как лампочка, согревает сердца. Анарочка, Анарочка, Анарочка моя. Деп бүтүргөн там кандай экен? Жакшы. Жазып таштойлу. Бро. Макул аны ачалам, жок презентацияда. Жана кагаздарды чыгарып бересиз байке? Урматтуу коллегалар, ЮБС транзиттин жетекчиси, андан esa презентациябызды баштайлы. Уруксат. ЮБС транзит корпоративдик башкаруу системасы. Компаниянын башкаруу жогорку органы акционерлердин жалпы жыйыны болуп саналат. Корпоративдик башкаруу ЮБС транзит жактын акционерлердин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого негизделет. Ошону менен бирге компаниянын башкаруу натыйжалуулугун көтөрүүгө, активдердин наркын жогорулатууга, каржылык туруктуулукту сактоо, эмгек өндүрүмдүүлүгүн жана капиталдык өсүшүнө өбөлгө түзөт. Ошону менен урматтуу коллегалар, урматтуу ЮБСтин жетекчиси, биз ушундай системаны ойлоп таптык. Биздин компания үчүн абдан жакшы программа экен. Бирок ички системасын өзгөртүүнүн кажети жокко дейм. Мен айтсам болобу? Менимче, тескерисинче ички системаны түп тамыры менен өзгөртүш керек. Бул көрсөтүлгөн программа боюнча иш алып барсак, биздин ЮБС транзит компаниясынын чоң бир жетишкендик болот. Жана ошондой эле көптөгөн кардарларды топтоп, ал кардарлардын бизге болгон ишеними артат. ЮБС транзит компаниясы көйгөйлөрдү комплекстүү түрдө чечет. Бизге кайрылуу менен сиз жүк ташуунун бардык багыттары боюнча артыкчылыктуу чечимдерге ээ болосуз. Биз үчүн артыкчылыктуу иш багыттары бул Түркия, Орусия, Иран, Кытай, Кыргызстан жана башка КМШ мамлекеттери. Кампаларда ыңгайлуу шарттар менен бирге жүк ташуу процессин видео жана фото материалдар менен тастыктап, күчөтүлгөн көзөмөлдү камсыз кылабыз. Биз сизге бажы органдары менен болгон көйгөйлөрдө жардам беребиз. Биздин адистер сиздин кызыкчылыктарыңызды коргоо менен жүктөрдү тариздөө боюнча бардык маселелерди чечүүдө кызматташат. Биз убакытты үнөмдөйбүз. Сиздин ар бир мүнөтүңүздү баалоо менен бирге сиз үчүн жүктөрдү ташуу боюнча эң пайдалуу жолдорду иштеп чыгабыз. ЮБС транзит. Биз сиздин каалооңузду баалайбыз жана биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз менен сыймыктанабыз. Айлон, бусага.
Бул не? Рахмат! Белек канчалык арзан болбосун, анын баасы жок. Белек турак жай комплексинен арзан баалуу белек. Узартып төлөө мөөнөтү 84 ай. Ремонту менен. Саламатсыз байке, келиңиз. Эмне жардам берем? Эмне издедиңиз? Мишкалар бар, гүлдөр бар. Кандай жардам керек сизге? Мага өзгөчө бир гүл бериңизчи. Байке, кимге издедиңиз? Апаңызгабы, же карындашыңызгабы, же девушкаңызгабы? Бир кызга. Эмне болгон майрам? Тууган күн же? Жөн эле. Жашы канчада? Эми чоңуз гүл берип коюңузчу. Ал кандай гүлдөрдү жакшы көрөт? Бизде мондай тюльпан бар, пиона, гербарий, ак гүлдөр бар, көрүңүз. Ромашка. Роза бериңизчи. Роза? Вот мол розалар. Кызылы, көгүз, сарысы, агы. Кандайдан издеди аласыз? Агынан бересизби? Агынан? Макул. Кымбатынан берейинби же арзанданбы? Эми чоңуз бере бериңизчи. Ороп берейинби же жөн эле берейинби? Жигиттер, майда иш майда адамдарга жарашат. Биз олуттуу иштерге өтөлү. Ушул адам ийгиликтүү бизнесмен, 4 фирмасы бар. 4 фирмадан түшкөн акча күндө саат 10-до жеке инкассатор менен алып кетилет. Биз аларды токтотобуз, 2 охранник түшөт. Жаке, сен аларды тынчтасын. Калганыңар акчаны алып кетесиңер. Ошону менен иш бүттү. Биз даярбыз, братан. Марат катышабы бул ишке? Ооба. Биз канчада жолукмакпыз? 6-да. Азыр канча болду? 6:26. Сен менин 26 мүнөт убактымды жедиң. Төлө. Коюңузчу Расылбеке. Эгер убакыт акча менен бааланганда, 1 мүнөт убактыңды канчага сатмаксың? Коюңузчу Расылбеке, тамак алып берейин. 26 мүнөттө мен 50 бет китеп окумакмын. Убакыт биздин бул эң чоң байлыгыбыз. Тилекке каршы аны туура эмес пайдаланып атабыз. Өмүр байлыгы өтө аз, жасай турган иштер өтө көп.
Биздин иштер кандай болуп атат? Биздин иштер жакшы, жазып атам. Мени эмнеге чакырдың? Бир иш болуп атат беке. Адилет деген досум бар эмес беле? Ооба. Анан биз чогуу кечиримдүүлүк күнүн уюштуралы деп ошону уюштуруп атканбыз. Кечиримдүүлүк күнү. Өтө жакшы саама алып баштап атыпсыңар. Менден кандай жардам керек? Ажообузга кат жарыш керек болуп атат. Ажообузга? Неге? Эми кандай десем? Ушул кечиримдүүлүк күнү 3 октябрда атайын дата болуп белгиленсе деп атканбыз. Мисалы биздин маданиятыбызга туура келбеген байрамдар көп экен. Андан көрө кечиримдүүлүк күнү белгиленсе, ошол күнү бирөөдөн бирөө кечирим сураса жаманбы? Туура, айнем, туура. Бирок биздин кечиримдүүлүк күнүбүз Рамазан айы да. О, байке, туура. Бирок кээ бири түшүнсө, кээ бири түшүнбөй атпайбы? Мисалы, айымдардын майрамы 8 март. Бирок биз апаларыбызды күнүгө байрамдатпай элебиз да. Ошол сыяктуу. Туура айтасың, энем. Сени көрүп аябай сүйүнүп атам мен. Негизи бул ишке сиз да түрткү болдуңуз. Кандайча? Шылтоону көп учурда мамлекетке кое берет экенбиз. Тескерисинче, мамлекет биз үчүн эмне кылды эмес, биз мамлекетке эмне кылдык деп жашасак болбойбу? Туура, айнем, туура айтасың. Бир айткан сөздү укпаган кандай сон, не? Ой, Марат, сен каяктан? Кандайсың, сол кыз? Жакшы. Бул гүл сага. Өзүң колуңа бермесем, башка колго өтүп кетет экен. Гүлгө рахмат. Сен мени аңдып жүрөсүң. Жок. Ашың кайка? Үйгө. Окуяң кандай, жакшы? Ооба, жакшы. Өзүң? Жакшы, өзүң менде баары жакшы. Жараңыз. Гүлгө рахмат. Эчтеке эмес. Эмне жаңылык? Жаңылык деле жок, азыр репетициядан чыгып келаткам. Эмне бир нерсе даярданып атасың? Ооба, бир фестивалга даярданып атканбыз. Скоро Жакшы. фестиваль. Ал каякта болот? Ал биякта биринчи отбор болот, анан эгер утуп калсак, Турцияга жолдомо. Мен барайын. Жакшы. Бергел, эмне качып баратасың? Бергел. Качкан жокмун. Эмнеге качам мен сенден? Качып баратпайсыңбы? Сен өзүң милиция чакырдыңбы? Чакырдың, Азыр ошол милиция келсин. Ошол келип өзү териштирет. Ага сен ажылдап уктуңбу? Сен мени тыйбагын уктуңбу? Ажылдаймын, еще как ажылдаймын. Милиция келсин, азыр абийириңди гана айрандай гана төгөмүн. Болду, ажылдаба, кел атат келе. Көрдүңбү? Келсин. Көрөбүз. Көрөсүн. Эчке ажылдаттым. Келсин азыр. Саламатсыңар. Кенже лейтенант Кылычбеков, эмне көйгөй? Саламатчылык. Саламат. Иним-ай, мына сени чакырган себебибиз мындай да. Могул аял мына бул жерге кирдин суусун төгөт. Эй, акмак десе, качан төгөтөм мен, я? Качан төктүм, я? Төгөн атпайсыңбы? Мына менин үйүм терезеси биякта турат. Мунуку тиякта турат. Шамал могул жактан согот. Ана мунун үйүнө жыттанат да менден көрүп атат ой. Акмак, качан төктүм, ай? Шамал дегенчи тигил көчөдөн эмес, тигил көчөдөн турат. Токтосоңор. Эже, силерди кошуна дейт, урушканыңар туура эмес. Мен буга эч кандай кошуна эмесмин. Андай болсо көчүп кет бар. Мен эмнеге көчүп кетем? Өзүң көчүп кет азыр. Мен эмнеге көчүп кетем? Мен эмнеге көчөм? Эже, токтосоңуз. Байке, бул сиздин үй, туурабы? Ооба. Эже, бул сиздин үй, туурабы? Туура.
Эми мени угуп тургула. Силер азыр бирөөнүн жеке менчик жерине таштандыңар, төгүп жатасыңар. Ошондуктан экөөңөргө тең протокол түзөм. Отургула машинеге. Отургула дейм. Үйгө кирип кичине чай ичип албайсыз? Ай, жок, биздикине кирип чай ичип жүр. Меникине ичет. Эй, меникине ичет, сеникине эмне ичип ал? Меникине ичет. Үйдө манты бар, кече жасаган манты. Ай, ысыктан мен чай ичип алып жүр гой. Ай, иним ай, мындан башкачараак жолу жокпу? Ай, чын эле башка жол жокпу я? Бар. Мындан кийин бирөөнүн жеке менчик жерине таштандыңар, төкпөйсүңөр. Бул бир. Экинчиден, кол алып элдешкиле. Элдешкиле дейм. Мындан кийин ынтымактуу болуп, жакшы жашагыла. Силерди кошуна дейт. Түшүндүңөрбү? Сенин кыйбай жүрүп уктуңбу? Ачылтайм. Саламатсыз ба? Саламатсың. Клара эже келди беле? Өзүндө кабинетин билесиң да. Түз барасың оңго. Рахмат. Кармай албай бүт эркимди эңсеп сама сага барам башы кеп саламай өтөм аркача кызганамын мен ар бир көздөн сен кабылган мен ар бир түндө сен жамынган мен кызганам мен күйүп кызганам о барамын мен саналарга батып келем мен сапарыңдан калбас белем сен кымбатым кыйбасым Сақтан, жүрөм түшүп калбадыбы? Сен каяктан? Кандайсың? Жакшы. Ырдай бер. Кантип ырдайм? Чочутуп салбадыңбы? Кечирип койчу. Тамаша болуп атам. Мен бир кыз жазгам. Окуп көрөсүң? Жылсаң? Айта албай сезимдеримди батын албай тартынамын өзүңө болгон сүйүмдү өлтүрүмдө мен суунайын Соонун эркен сөздөрү барбы? Бар. Мен сен менен кошулуп ырдасам болобу? Вот, албетте. Мен баягы ырдайм. Экинчиден кошулсаң? Айта албай сезимдеримди батын албай тартынамын өзүңө болгон сүйүмдү ыртүрүндө мен суунайын жүрөгүм сүйгөн бириси тандаганы болсом эгер асырап анда сүйүмдү жүрөгүмдү кабыл алдым
жарығым жан берген болдың bir өзіңе бекем арбадым жырайын күлгүңмүн өзү. Сақтан, сенен бір нәрсе сұрасам болады? Сұра. Сен бұларды біреуге арнап жаздың ба? Салам достор. Бир күн келет сериалынын жаратуучулары тарабынан эң жакшы бир эстафета болуп жатат. Ушул сериянын алдына бир күн келет деген сөз менен башталган эң бир мыкты комментарийге биздин командабыздын атынан ушул саатты белек кылабыз. Ал эми 3-чү сериянын жеңүүчүсү Чикагонун белегин ушул Исаков.kg сиз болдуңуз. Жеңүүчүсү биз менен байланышып белегиңизди алып кетсеңиз болот. Ал эми 5-чи серияны дагы көрүңүздөр. Көрүп ал мындан да мыкты болот. Жараланган соң чөкпө, тутандырып үмүттүн шамын өчүрбөй жаша, күч алып камын талбай чегинбе, бул күндү сезип тартып алып. Бир күн келет кайрадан үмүт берет, катылган сырлардын жообун табуу керек. Бир күн келет колуңа салып берет, кыйналган ал күндөр анан жулуп кетет. Бир күн келет жараткан өзү берет, көргөн бул күндөргө эгер шүгүр десек. Бир күн келет бирге бары келет, күтүлбөй келген жакшы күткөнүмдө. Бир тууганым билип жүр, баары бир күн келет, көз ачып жумганча кызык жашоо өтүп кетет. Ар бир адамга берилген рызкысы бар, суудай тунук сүйүктүүсү бар. Кадимкидей бул жашоо өзү жомок, жомоктон ар бир адам өзүнүн жолун жолдойт, жаман иштен сак болот. Маңдайга жазылган нерседен артка кайта албайбыз, айланада не болуп турганын деле байкабайбыз. Тиленем мен, тиленген сен, тиленсең баары келеттер тең, жараткан нурун төгүп берет, ойлонуп кадам жасоо керек, адашсаң жууп калба бенде баары өз колуңан келет. Яу, бир күн келет. Çökmөгүн çökкөнүңө эмне себеп, жашоо бул өтө кыска, биздин белек бактылуулук ортобузда жайнап турсун бардыгын бул өмүрдө сабыр жеңет, кайрадан үмүт берет, ишеним кыйын болсо.